Бүгін 27 март күнгө ишембе Супер ТВ телеканалы соңғы сааттарға алынған жаңалықтардың топтамы менен түз эфирде тааныштырат. Студияда Дастан Исмайлов, саламатсыздарбы? Исхак Масалиев УКМК кайсы иш боюнча чакырылгандыгы белгилүү болду. Жылдызкан Жолдошова соц тармакта Эльвира Суравалдиевага жооп кайтарды. Баңгизаттын жүгүртүлүшүнө каршы күрөшкөн кызматтын бөлүм башчысы Баңгизат менен кармалды. Артем Новиков штабты жарандардан коомдук жайларда беткап кийүүнү талап кылууга чакырды. Караколдо тротуар курууга бөлүнгөн 7 миллион сомду кымырып кеткендер аныкталды. Бишкекте кайсы класстын окуучулары 4-чейректе онлайн окуй тургандыгы айтылды. Казакстанга коронавирустун өтө жогуштуу штаммы жетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Экс-депутат Исхак Масалиев УКМКга сурак берип чыкты. Бул туурасында саясатчы соц тармактагы баракчасында билдирди. Экс-депутат УКМКнын тергөөчүсү менен жолуккандыгын жана өзүнүн акыркы ишмердүүлүгүнө жана саясий көз карашына тиешеси жок бир иште күбө катары сурак бергендигин жазды. Кийинчерээк 24 KG агенттиги саясатчынын өзүнө таянып, Исхак Масалиев Белизгейт боюнча сурак бергендигин билдирди. 2016 жылы Абдил Сегизбаев Белиздеги офшорлор тууралуу жана ага менин ошол кездеги кесиптештерим Өмүрбек Текебаев, Алмамет Шыкмаматов жана Аида Салянованын тиешеси бар делген документтерди таратканда, бул документтер күмөндүү жана туура эмес деп ачык айтып чыккан саналуу депутаттардын катарында мен да болгом деген агенттикке Исхак Масалиев. Саясатчы тергөөчү 9 мартта жаңы баш мыйзамдын долбоорун кабыл алуу боюнча референдумга каршы митингге катышкандыгына байланыштуу суроолорду бербегендигин кошумчалады. Эскерте кетсек, УКМКнын мурунку төрагасы Абдил Сегизбаевга карата 2 кылмыш иши козголгон. Алардын бири Кой ташта жер тилкесин мыйзамсыз сатып алууга байланыштуу. Экинчиси Белизгейт иши боюнча ачылган. Учурда Абдил Сегизбаев УКМКнын тергөө абагында кармалып турат. Экс-депутат Жылдызкан Жолдошова мурунку вице-премьер-министр Эльвира Суравалдиеванын анын дарегине айткан сөзүнө жооп кайтарды. Ал Суравалдиевага бир кезде депутат, вице-премьер-министр болуп иштегендигин эскертип, жалган сүйлөбөөгө чакырды. Урматтуу экс-вице-премьер Эльвира Суравалдиева, сиз мурункудай алып сатар бизнесмен эмессиз да. Сиз жогорку кеңешке депутат, анан вице-премьер болдуңуз. Ошондуктан жалган сөздөрдү жазбай жүрүңүз. Ооба, мен сизге чалганымчы ырас. 2016 жылы бир кызматкерди өкмөттүн аппаратынан эксперттик кызматтан адилетсиз жумуштан бошоткондугу жөнүндө чалгам. Акыйкаттыкты орнотуп, кайрадан кызмат ордуна дайындасаңар деп, мен ошондо өлкөгө таза жетекчилер келди деп ойлогон элем. Кошоматчылыктын жагынуунун чеги болуш керек деп жазды Жылдызкан Жолдошова. Буга чейин Суравалдиева соц тармактагы баракчасында Жолдошованын уулунун президенттик аппараттагы жумушунан кол жууп калгандыгы тууралуу маалымат менен бөлүшүп, өзү вице-премьер болуп турган кезинде экс-депутат чалып, таанышын жумушка алышын талап кылгандыгын билдирген. Ош облусунда милициянын майорунун калкалоосу менен Баңгизаттарды жүгүртүп келген каналдын ишине бөгөт коюлду. Бул туурасында УКМКдан билдиришти. 25 март күнү Ички иштер министрлиги менен Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Кара Суу районунан 2 кыргыз жаранын жана Ички иштер министрлигиндеги Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча бөлүмүнүн башчысы милициянын майорун кармашты. Такталгандай, майордун карамагында турган кылмыштуу топ Ош шаарынын жана Ош облусунун аймагында узак убакыттан бери Баңгизаттарды өзгөчө ири көлөмдө сатуу менен алектенип жүрүшкөндүгү аныкталды. Жүргүзүлгөн тиешелүү иш-чаралардын натыйжасында жалпы салмагы 500 граммдан ашык гашиш жана 100 граммга жакын героин алынган. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Каракол шаарынын тротуарларын жана арыктарын курууга бөлүнгөн акчаны ортодон жеп кеткен шылуундар аныкталды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 2 жаран башка ишкананын атын колдоруп, Ысык көл өнүктүрүү фондунун балансынан акча урдоон уюштурушкан. Алар компаниялардын биринин директорунун ишенимине кирип, андан соң каржылык махинация жасашкан. 2016 жылы Каракол шаарында тротуарларды жана арыктарды курууга тендер өткөрүлүп, анын жыйынтыгында
Компания жеңүүчү болгон Ысык көл өнүктүрүү фонду жеңүүчү компаниянын эсебинде 7 миллион сом которуп берген. Бул каражат андан ары компанияга караштуу башка компанияга которулган. Кийинчерээк белгилүү болгондой, акча которулган компаниянын башчысы келишимди бузуп, ортодогу компаниянын директоруна айтпастан Ысык көл өнүктүрүү фонду менен башка келишим түзгөн. Ошол эле учурда ал келишимге өзүнүн атынан эмес, ортодогу компаниянын директорунун атынан кол койгон. Келишимде айтылган жерлерде курулуш иштери ушул күнгө чейин жүргүзүлгөн эмес, жөн гана курулуш иштери жүрүп жаткандай түр көрсөтүшкөн. 2,7 миллион сомго мыйзамсыз ээ болуп, өз муктаждыктарына коротушкан. Анын кесепетинен мамлекетке 7 миллион сом зыян келтирилген. Ушул айдын ортосунда бир кармалып Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Соттун чечими менен ал 2 айга камалды. Анын шериги учурда чет өлкөдө жашынып жүрөт. Тергөө амалдары уланууда. Кыргызстанда 27 мартка карата COVID-19 жуктуруп алган жаңы 88 учур катталды. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Эң көп учур Бишкек шаарында, баш калаада 55 адам вирус жуктуруп алган. Чүйдө 24, Ысык көлдө 5, Нарында 3, Жалал Абад облусунда 1. Сутка ичинде 68 адам айыгып чыкты. Каза болгондор катталган жок. Учурда өлкө ооруканаларында коронавирус инфекциясынан дарыланып жаткан 528 жаран бар. Алардын 20сынын абалы өтө оор болуп жатат. 138 бейтап оор абалда, 366 бейтап орто оордукта, 4 адам канааттандырарлык абалда. Үй шартында 437 бейтап дарыланып жатат. Жалпысынан Кыргызстанда бул вируска 87.946 адам чалдыкты. Анын ичинен 84.537 адам айыкты, 1.494 адам каза тапты. Бишкекте 6, 7, 8, 10 класстын окуучулары 4 чейректи онлайн окуу менен башташат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Элмира Иманалиева билдирди. Анын айтымында 1 апрелден тарта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 класстын окуучулары мектепке барышат. Кийинки 2-3 жумада эпидемиологиялык абалды байкап көрөбүз. Эгерде абал оңолуу жагына оосо, анда калган класстардагы дагы оффлайнга өткөрүү маселеси каралат, деди ал. Иманалиева бала бакчалар боюнча дагы маселеге дагы токтолду. Анын айтымында мектепке даярдоочу жана жогорку тайпадагы балдар гана бакчага барууну уланта алат. Ошондой эле аябай зарыл болгон үй бүлөлөр үчүн нөөмөт топтору ачылат. Казакстанда коронавирустун британиялык жана түштүк африкалык штаммы аныкталды. Бул тууралуу Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери, Санэпид көзөмөл департаментинин жетекчиси Жандарбек Бекшин билдиргендигин өлкө басылмалары жазып чыгышты. Бүгүнкү күндө Алматы кызыл зонада. Быйыл шаарда коронавируска кабылган 12.800 учур катталды. Мутацияланган штамдын циркуляциясынан улам оору жугузгандардын саны көп болууда. Акыркы иликтөөлөрдүн жыйынтыгы чыгып, коронавирустун британиялык жана түштүк африкалык штамдарына үнөздүү мутациялар аныкталды, деди Бекшин. Ал жаңы штамдардын жугуштуулугу мурунку базалык көрсөтүчтөргө салыштырмалуу 70%га жогору экендигин белгилеген. Башкача айтканда, бул инфекция тез жайылат. Эскерте кетсек, коңшу өлкөдө акыркы күндөрү коронавируска кабылгандардын саны кескин өсүп кетти. Өткөн суткада эле вирусту 1,5 миңден ашуун адам жуктуруп алган. Өлкө аймагында чектөө чаралары азырынча киргизилбейт, бирок жарандар коомдук жайларда беткап кийип жүрүшү керек. Бул тууралуу бүгүн 27 мартта республикалык штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков билдирди. Маалыматка ылайык, мындан аркы чаралар жергиликтүү бийлик тарабынан региондогу эпидемиологиялык кырдаалдын деңгээлине жараша колдонулмакчы. Новиков саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги коронавирус инфекциясы менен ооруп калуулардын көбөйүшүнө медициналык мекемелерден даярдыгын такай көзөмөлдөп турушу керектигин баса белгиледи. Коронавируска чалдыгуунун өсүшү дүйнө жүзү боюнча байкалууда. Чектөө чаралары коңшу мамлекеттерде колдонула баштады. Бардык деңгээлдеги саламаттыкты сактоо уюмдарыбыз жарандардын арасындагы оорулардын көбөйүшүнө толук даяр болушу керек. Саламаттыкты сактоо министрлигинин республикалык штабтан бир катар маанилүү буйруктарын аткаруу боюнча жетишсиз ишин белгилегим келет. Мен ар бир жетекчилерден жоопкерчилик жөнүндө унутпоону суранам. Эч кандай жол берилген мамиле болбошу керек. Былтыр пандемия болуп жаткан кезде кетирилген каталардан сабак алышыбыз керек, деди ал.
Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому менен тааныша алдыңыздар. Кийинки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.